Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн жаңы теманы баштоодон мурунку сабакта өткөндөрдү кайталап алалы. Биз мурунку сабакта этиштин мамилелери жана негизги мамилени өткөнбүз. Этиштин мамилелери канчага бөлүнөт? 5-ке, 4-кө, 3-кө, 6-га. Туура жообу 5-ке. Алар кайсылар? Негизги мамиле, кош мамиле, өздүк мамиле, туюк мамиле, аркылуу мамиле. Негизги мамиле этишти тап. Көрүн, барыш, жаз, көрсөт. Туура жообу жаз. Кош мамиленин мүчөсү кайсы? Ыл, кыз, ын, ыш. Туура жообу ыш. Демек балдар, бүгүн биз кош мамиле жана анын ыш мүчөсү жөнүндө билет экенбиз. Сабагыбызга максат коюп алсак. Балдар, силер бүгүн кош мамиле этишти, анын жасалышын түшүнөсүңөр. Кош мамиленин мүчөлөрүн эске алып иштей аласыңар. Өз алдынча иштөөгө көнүгөсүңөр. Кош мамиле. Кош мамиле этишти ыш, иш, уш, үш, шы мүчөсү уюштурат. Мисалы: алыш, иштеш, барыш, жазыш, окуш жана башка сөздөр. Кош мамиле этиштер көптүк санды билдирет. Мисалы: балдар мектепке барышты. Бул жерде көптүк сандын 3-чү жагына тиешелүү болуп атат. Негизги этишке ыш мүчөсүнүн уланышы аркылуу жасалып, кыймыл-аракеттин бир нече киши тарабынан биргелешип, кошулуп аткарылгандыгын, иштелгендигин билдирген этиштер кош мамиле деп аталат. Кош мамиледеги этиштер жакталат. Жекелик санда, мисалы, сүйлө деген этиш сөздү алалы. Биринчи жак мен сүйлөштүм, экинчи жак сен сүйлөштүң, үчүнчү жак ал сүйлөштү. Көптүк санда биринчи жак биз сүйлөштүк, экинчи жак силер сүйлөштүңөр, үчүнчү жак алар сүйлөшүштү. Ыш мүчөсү уланган этиш сөздөрдүн бардыгы эле кош мамилени түзбөйт, кыймыл атоочту жасайт. Төмөндөгү сүйлөмдөрдөн көрүп көрөлү. Кош мамиледеги этиш сөз экен бул жерде. Алар барышты. Алар эмне кылышты? Барышты. Сүйлөмдүн баяндоочу кош мамиленин ыш мүчөсү уланган. Ал эми бул жерде болсо барыш менин милдетим. Эмне менин милдетим? Барыш сүйлөмдүн ээси, ээлик милдетти аткарды, кыймыл атоочу. Экинчи сүйлөмдө балдар ата-энесине жардам беришти. Бул жерде ыш мүчөсү уланган. Беришти деген этиш сөз кош мамиленин мүчөсү уланган. Эмне кылышты? Баяндоочтук милдетти аткарды. Бул жерде болсо алардын алыш бериши бар. Алардын эмнеси бар? Алыш бериш, ээлик милдетти аткарды. Ыш мүчөсү уланган. Булар кыймыл атоочу. Ыш мүчөсү уланган сөздөр дайыма эле кош мамилени же кыймыл атоочторду уюштурбастан, башка сын сыпаттык маанини да билдирип калат. Мисалы: алардын катыш мамилелери бар. Кандай мамилелери бар? Катыш сын сыпаттык маанини билдирди. Сейде чатыш кептерди сүйлөдү. Кандай кептерди сүйлөдү? Чатыш сын сыпаттык маанини билдирди. Эми тапшырмалар менен иштесек. Биринчи тапшырма. Бош орунга кош мамиле этиштердин ылайык келгенин койгула. Этиштерди уңгу мүчөгө ажыраткыла. Чабандестер улак тартышты. Мергенчилер жамбы атышты. Жапар менен Жамиля сүйлөшүп отурушуп мектепке келишти. Мектепке балдар топтошуп келе башташты. Мына бул коюлган этиштер кош мамиленин ыш мүчөсү уланган сөздөр экен. Эми этиштерди уңгу мүчөгө ажыраталы. Уңгусу тарт, мүчөсү ыш, кош мамиленин мүчөсү, ты жак мүчө, көптүк сандын 3-чү жагына тиешелүү алар. Атышты уңгусу ат,
мүчөсү ыш, кош мамиленин мүчөсү ты, жак мүчө. Келишти уңгусу кел, мүчөсү ыш, иш мүчөсү, кош мамиленин мүчөсү ты, жак мүчө. Топтошуп уңгусу топ, мүчөсү ла мүчөсүнөн алынган, сөз жасоочу мүчө, ш кош мамиленин мүчөсү, ып чакчылдын мүчөсү. Башташты баш уңгусу та ла мүчөсүнөн алынган, сөз жасоочу мүчө, ш кош мамиленин мүчөсү жана ты жак мүчө. Экинчи тапшырма. Төмөндөгү сүйлөмдөрдүн ыш мүчөсү уланган сөздөрдү таап, качан кош мамилени, качан кыймыл атоочту, качан сын сыпаттык маанини билдирерин далилдегиле. Сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Бул жерден эми сүйлөмдөр менен талдап, синтаксистик талдоо жүргүзүп, далилдеп көрөлү. Солдатты туугандары ээрчитип кетишти. Солдатты туугандары эмне кылды? Ээрчитип кетишти. Сүйлөмдүн баяндоочу. Солдатты кимдер ээрчитип кетишти? Туугандары. Сүйлөмдүн ээси. Кимди туугандары ээрчитип кетишти? Солдатты. Сүйлөмдүн толуктоочу. Бул жерде ыш мүчөсү уланган сөз кайсыл? Кетишти. Уңгусу кет, мүчөсү ыш, анан ты мүчөсү жак мүчө. Бул жерде эмнени билдирди? Кош мамиленин мүчөсү уланган эч экенин билдирди. Кийинки сүйлөмүбүз алыш бериш эки кишиге тең. Алыш бериш эки кишиге кандай? Тең. Баяндоочтук милдетти аткарып атат. Сынатууч сөз. Эмне эки кишиге тең? Алыш бериш сүйлөмдүн ээси. Алыш бериш кимге тең? Кишиге тең. Канча кишиге же болбосо кайсы кишиге тең? Эки кишиге аныктоочу. Бул жерде ыш мүчөсү уланган сөзүбүз алыш, анан бериш. Бул кыймыл атоочу болду. Кийинки сүйлөмүбүз биз чоңдор менен аралаш отурдук. Биз чоңдор менен эмне кылдык? Отурдук. Ким отурдук? Биз сүйлөмдүн ээси. Биз ким менен аралашып отурдук? Чоңдор менен. Сүйлөмдүн толуктоочу. Биз чоңдор менен кандай отурдук? Аралаш сүйлөмдүн бышыктоочу. Бул жерде ыш мүчөсү уланган, кош сөздү мүчөсү уланган сөз аралаш деген сөз экен. Уңгусу арала, анан мүчөсү ш. Бул сын сыпаттык маанини билдирди. Үй тапшырма. Балдар, силер өз алдыңарча кош мамиле этиштерди катыштырып, сүйлөм түзөсүңөр, кош мамиле экенин далилдейсиңер. Сабагыбыз ушуну менен аяктады. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.